Казакстандын экономикасынын өсүшү уланат. Европа кайра куруу жана өнүгүү банкынын 2019-жылга карата жасаган экономикалык божомолунда ушундай маалымат келтирилет. Каржы уюмунун серепчилери алдыдагы 12 айда жалпы Борбор Азия аймагында өсүш болот деген пикирде. Конечно, в Казахстане за счет... Албетте мунай баасы менен өндүрүш көлөмүнүн өсүшү ушул тармакка инвестиция көлөмүн көбөйтүүгө байланыштуу Казакстанда 4% өсүштү божомолдоп жатабыз. Бул жараян 2019 да уланат. 4%, который тоже будет продолжаться в 2019 году. Серепчилер Казакстандын алдында турган башкы милдеттердин бири экономиканы ар тараптуу кылуу деген пикирде. Ошондой эле жеке менчик тармагынын үлүшүн көбөйтүү керек. Главные вызовы – это развитие рыночной экономики, приватизация в Казахстане. Эң биринчи Казакстанда рынок экономикасын жакшыртуу жана менчиктештирүүнү өткөрүү керек. Албетте Астана эл аралык каржы борборун өнүктүрүп, мамлекеттик компаниялардын акцияларын бир жага чыгаруу зарыл. Бул Казакстандагы ири компаниялардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн жогорулашына түрткү болот. Жалпылап алганда экономисттер Борбор Азияда Өзбекстан экономикасынын көрүнүктүү алдыга жылуусун байкап жатышат. Бул өлкө акыркы жылдары жигердүү түрдө реформаларды жүргүзүп келет. Бул аймактагы бүткүл мамлекеттерге да таасир берет дешет адистер. Эстония Казакстандын түндүк Европадагы маанилүү өнөктөшү. Тарапташтар соода-экономикалык жана инвестициялык өнөктөштүктү бекемдөөгө кызыктар. Негизинен унаа транзиттик, экологиялык, IT технологиялар жана энергия үнөмдөө тармактарына басым берилет. Бул тууралуу Астанада эки өлкөнүн ишкердик топтору жана ишкерлердин башы бириккен Казакстан-Эстония бизнес форумунда белгилүү болду. Жыйында Казакстанга каржы салууга кызыктар инвесторлорго өлкөдө түзүлө турган жеңилдиктер тууралуу маалымат берилди. Бизде Санариптик Казакстан аттуу атайын мамлекеттик программа колго алынды. Документ өткөн жылдын аягында кабыл алынган. Эстониянын экосистемага тиешелүү долбоорлору кеңири белгилүү. Ошол демилгелерди Санариптик Казакстан программасынын алкагында ишке ашырып, өнөктөштүктү орнотуунун мүмкүнчүлүгү арбын. Биз Эстония менен Казакстан ортосундагы байланыштын түрдүү багыттарын караштырып жатабыз. Санариптештирүү, айыл чарбачылыгы, билим тармактары боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Ошондой эле Эстония менен Казакстан ортосунда бир кур бир жол демилгесин көтөрдүк. Албетте өлкөлөрдүн өз ара темир жол мамилесин өнүктүрүү үчүн ушул демилгеге катышууга биз жак кызыктар. Бүгүнкү күндө Эстония капиталынын катышуусу менен Казакстан аймагынын ар түрдүү тармактарында 70-ке жакын компания иштеп келет. Азыркы тапта Казакстан эстониялык порттордо терминалдар менен логистикалык борборлорду ачууга кызыктар экенин билдирүүдө. Бул ата мекендик өнүмдүн Европа рыногуна чыгуусуна жол ачат. Между Казахстаном и Эстонией товарооборот порядка $32 миллионов США. Казакстан менен Эстониянын ортосундагы товар жүгүртүү 32 миллион АКШ долларын түзүп жатат. Казакстандан негизинен мунай менен мунай өнүмдөрү экспорттолот. Ошондой эле бизден жез ташылат. Ал эми Эстониядан тамак-аш өнөр жайы, машина жыйноо, фармацевтикалык өнүмдөр импорттолот. Пищевая промышленность, машиностроение и фармпрепараты. Я думаю, что это по логистике. Тут есть огромный неиспользованный ресурс. И по логистика менен санариптештирүү боюнча ишке ашырылбаган көп ресурстарыбыз бар. Мамлекеттик башкаруу, билим берүү, медицина менен унаа жана өндүрүштүк сыяктуу түрдүү тармактарда санариптик технологиялар боюнча өнөктөштүк орнотуунун мүмкүнчүлүгү арбын. Это медицина, это транспорт, это в том числе, конечно же, и производство. Промышленность. Бизнес форумдун жыйынтыгы боюнча бир катар эки жактуу келишимдерге кол коюлду. Алардын катарында альтернативалык энергия булактарын биргеликте өнүктүрүүнү көздөгөн меморандум да бар. Казакстандык экспортту ар тараптуу кылуу, даяр өнүм өндүрүп, аны сырткы рыноктарга жеткирүүчү ишканаларды колдоо. Өлкө башчысынын кайрылуусунда жүктөлгөн ушул милдеттерди акмолалык ишкерлер назарга алышты. Аймактагы бройлер тоокторун өстүрө турган өндүрүш борбору Борбор Азия боюнча эң чоң ишкана. Тоок фабрикасы алгачкы мезгилинде жылына 25 000 тонна эт өндүрүп, экологиялык таза өнүм менен ички жана сырткы рынокты бирдей камтууну көздөп жатат.
Сегодня изучаем рынок Узбекистана. Азыр Өзбекстан жана Тажикстандын рыногун изилдеп жатабыз. Аны менен катар биздин тизмеде Иран, Ооганстан да бар. План боюнча ушул мамлекеттер менен тыгыз карым-катнаш орнотобуз деп жатабыз. Акмолалык ток фабрикасында муздатылган 28 түрдүү өнүм өндүрүлөт. Инкубациядан баштап даяр өнүмдү таңактаганга чейинки жумуштун бардыгы ушул жерде жасалат. Мурда өлкөдө мындай ири долбоор болбогондуктан кураштыруу иштерине чет өлкөлүк адистер тартылды. Фабриканын алдыдагы өнүгүү планы боюнча 2 жана 3 кезек ишке кошулса, жылына 100 000 тонна ток эти даярдалат. Здесь находятся. Бул жерде өндүрүштү ишке кошуу иштери менен алектене турган супервайзерлердин атайын бригадасы жайгашкан. Бардык адистер чет өлкөлүктөр менен бирге билимин жогорулаткан. Ишкананын алгачкы өнүмү жакында Казакстандын дүкөндөрүнүн текчелерине түшөт. Инвестициялык долбоордун баасы 45 миллиард теңге. Каржы Европанын кайра түзүү жана өнүгүү банкы менен венчурдук фонддон багытталган. Кыргызстан айыл чарба тармагынын мүмкүнчүлүктөрүн жогорулата турган жаңы долбоорлорду колго алат. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан чарбачылыктарга колдоо күчөтүлгөн. 2040 жылга чейинки стратегияда аталган тармакка инвестор тартуу, өндүрүштү жогорулатуу жана экспортту көбөйтүүгө басым берилип жатат. Ушундай колдоонун аркасында өлкөнүн түштүгүндө ачылган сүт өндүрүү заводу жылына 1500 тонна өндүрүш чыгарууну көздөп жатат. Жеңилдетилген субсидиялар фермерлерди мамлекеттик колдоонун бир түрү. Мал чарбачылыгы менен алектенген жарандар жылына 10%, ал эми өсүмдүк чарбачылыктар 8% менен насыя ала алышат. Айыл чарба өнүмдөрүн өндүрүүчүлөргө болсо жылына 6% менен насыя берилет. Шарттары пайдалуу насыя куралдарын пайдаланган фермерлер арбын. Мисалы, ушул жылдын алгачкы 6 айында жалпы суммасы $64 миллион 11 000 насыя берилген. Ушундай ыңгайлуу шарттарды түзүп, республиканын экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү көздөлгөн. Например, если в прошлом году мы за 9 месяцев экспортировали 13 тысяч. Мисалы, өткөн жылдын 9 айында 13 000 тонна сүт экспорттогон болсок, быйыл 19 000 тонна өнүмдү сыртка чыгардык. Бул 6 000 тоннага көп. Экспортировали. Европа менен Азиянын ортосундагы санариптик көпүрө, технологиялык ишкердик жана IT адистерге арналган диалог аянты. Мунун баары Digital Bridge форумуна тиешелүү десе болот. Ал быйылкы жылдын эң башкы инновациялык окуяларынын бирине айланууга жетишти. Борбор Азия аймагында Казакстан санариптештирүү тармагындагы алгылыктуу жумуштарды аткарган алгачкылардын бири болуп колго алынып жатат. Астанада Астана Хаб эл аралык технопаркы түзүлдү. Серепчилер Хабтын Казакстандын гана эмес, бардык Борбор Азиянын технологиялык бизнес борборуна айлануусуна мүмкүнчүлүгү көп дешет. The 60 startups that are presenting here, I was quite impressed. Very promising, very exciting, and Мен бул жерде бардыгы 60 стартап менен тааныштым. Идеялары мени таң калтырды десем болот. Бул азырынча башталышы гана деп ойлойм. Сиздердин өлкө стартап экосистемасын түзүүгө көңүл бөлүүдө. Буга көп инвестиция багытталууда. Бул менин Астанага келүүмдүн, форумга катышымдын башка себептеринин бири. grow it faster and bolder, and to me this is a really amazing investment. Өлкөнү санариптештирүү технологиялык бизнестин өнүгүшү жана инновациялык долбоорлорду колдоо менен түз байланыштуу. Ошондуктан форумда стартаперлердин сынагы болду. 100дөн ашуун катышуучу өздөрүнүн жогорку технологиялык ойлоп табуулары менен тааныштырды. Алар жашыл технологиялар, криптовалюта жана кээ бир коопсуздук темаларына арналган. Үйдөгү электр желесин смартфон аркылуу башкарууга арналган долбоор алардын бири. Наша разработка называется. Биздин долбоор Smart Switch деп аталат. Ал смартфон аркылуу дүйнөнүн каалаган бурчунан үйдөгү жарыкты башкарууга арналган. Шашып жатып, үйдө үтүктү өчүрүүнү унутуп кеткен учурлар болот. Биздин түзмөктүн жардамы менен мобилдик тиркеме аркылуу аны телефондон өчүрө аласыз. Digital Bridge форуму стартаперлер менен IT адистердин санариптештирүү тармагындагы дүйнөлүк трендтерди талкуулай турган аянтка айланат деп күтүлүүдө. Ал жыл сайын өткөрүлөт.
Казакстан президентинин кайрылуусу чет өлкөлөрдө жигердүү талкууланууда. Кытайлык серепчилер өлкө башчысынын бардык демилгеси казакстандыктардын эле турмушун жакшыртпастан, жалпы Борбор Азия аймагындагы туруктуулукту сактоого таасир этет дешет. Кытайдын Казакстандагы мурдагы элчиси Чжан Дегуан кайрылуудагы милдеттер өнүгүп келе жаткан өлкө үчүн так белгиленген программа экенин белгиледи. Ошондой эле ал бүгүнкү күндө эки мамлекеттин ортосунда жогорку деңгээлде саясий диалог орногонуна токтолду. Отурумдун алкагында президенттин кайрылуусун ар тараптуу талкууладык. Документте коомдук өнүгүү, калктын шартын жакшыртуу, билим берүү сыяктуу суроолор так камтылган. Президент бардык деңгээлдеги чиновниктерден бюрократияны жок кылууну талап кылды. Ал тапта Лондондо да президенттин кайрылуусу талкууланды. Ага Улуу Британиянын алдыңкы университеттеринде окуп жаткан казакстандык студенттер катышты. Алар өлкө башчысынын демилгесин колдоп, бүгүнкү күндө дүйнөдөгү алдыңкы окуу жайлар менен өнөктөштүктү өнүктүрүп, Назарбаев университетинин тажрыйбасынын негизинде чет өлкөлүк мыкты топ менеджерлерди кызматка тартуу маанилүү деген пикирге кошулушту. Қазіргі білім беру жүйесі ол елдің экономикасымен тікелей байланысты. Азыркы билим берүү системасы ал өлкөнүн экономикасы менен түз байланышта. Башкача айтканда, өлкөнүн билим берүү системасы абдан жакшы болсо, экономикасы да алдыга жыла берет. Ошол себептүү мен бүтүргөндөн кийин өзүмдүн өлкөмдүн экономикасынын алдыга жылышына жана алдыңкы катардагы 30 өлкөнүн катарына кирүүсүнө өз салымымды кошом. Ийгилик сырлары, тажрыйбалык кейстер жана бизнес жүргүзүү боюнча кеңештер. Биринчи жолу Казакстан жаштары менен 5 белгилүү атамекендик ишкер ийгиликтин сырларын ачып, курч ойлору менен бөлүштү. Тажрыйбалуу спикерлер дүйнөнүн YPO бизнес лидерлери биримдигинин мүчөлөрү. YPO это, да, могу рассказать, это международная организация. YPO ишкерлер менен компания ээлеринин эл аралык жабык клубу. Ага дүйнөнүн 130 өлкөсүнөн 25 000 ийгиликтүү бизнес өкүлдөрү кирет. YPO биримдигине белгилүү талаптарга ылайык каржылык же жумуш орундары боюнча бийиктиктерге жеткен ишкерлер мүчөлүк кылышат. Ага ылайык болгон ишкерлер уюмунун кызыкчылыктарын коргоп, бири-бирибизге колдоо көрсөтөбүз. Ар бир өлкөдө мүчөлөрү бар. Биз бардыгыбыз бир чоң үй-бүлө сыяктуубуз. Общая организация, которая в каждой стране, и как бы большая семья, большой нетворкинг. Бүгүнкү күндө YPO эл аралык уюмунун катарында 20 казакстандык ишкер бар. Биримдик мүчөлөрүнүн ийгилиги менен бирге бизнесмендердин жаштарына көп көңүл бөлүшөт. Есть, конечно же, ряд ограничений, и оборот компании должен составлять... Белгилүү бир чектөөлөр бар. Компаниянын жүгүртүүсү 10 миллион доллардан кем болбошу керек. Кызматкерлердин саны да 100гө жетиши зарыл. Ушундай талаптары бар уюмга бардык эле кабыл алына бербейт. Ошондой эле жыл сайын төлөнө турган мүчөлүк акылары да белгиленген. Аны да кызыктыруучу фактор деп түшүнөбүз. Ишкер бизнес жүргүзүү иши, каржылык операциялар боюнча бийиктиктерди багындыруусу керек. Ошондо гана мүчө боло алат. Ал негизги чектөө жаштын ылайык келүүсү. 45 жаштан ашкан бизнесмендер эл аралык уюмга кире алышпайт. То есть уже там старше 45 лет уже вступить в организацию невозможно. Жеке бизнесинен иш жүзүндө киреше таап, көрүнүктүү ийгиликке жеткен жергиликтүү ишкерлер өз ишин ачууга умтулган стартаперлер жана жигердүү студенттер менен баарлашып кайтышты. Мындан ары YPO бизнес форуму салттуу түрдө уюштурулат. Эми мындай жолугушууларды Астана менен бирге Казакстандын бардык аймактарында өткөрүү көздөлүп жатат. Медициналык билим тармагында дүйнөнүн алдыңкы илимий борборлору менен байланыштарды тереңдетүү. Семей ядролук медицина жана онкология борбору Жапониянын Нагасаки медициналык университети менен кызматташтык тууралуу келишимге кол койду. Анын алкагында эки тарап биргелешкен изилдөө долбоорлорун колго алып, академиялык жана билим багыттарындагы байланыштарын кеңейтет. Ошондой эле онкологиялык ооруларды дарылоо тармагында инновациялык технологияларды киргизүүдө биргеликте жумуш кылуу да каралган. Документке Семейде медициналык билимди, илимди жана тажрыйбаны жаңыртуудагы инновациялык усулдар аттуу эл аралык конференцияда кол коюлду. Аталган иш-чарага дүйнөнүн 8 өлкөсүнөн 300дөн ашуун делегат катышты. Биз университет менен көптөн бери кызматташабыз. Биздин биргелешкен долбоорлорубуз абдан көп. Негизинен алар радиациялык коопсуздукка байланыштуу байма-бай тажрыйба алмашып турабыз. Казакстандын студенттери Жапонияга ар дайым барып турушат.
Мени сиздердеги тажрыйбалуу ядролук жана онкология борбору абдан таң калтырды. Швейцариянын бардык шаарларында бул жактагыдай медициналык жабдыктар боло бербейт. Казактын бай өнөрүнөн кабар берген Сара Латиеванын басып өткөн чыйыр жолу Астанада жазуучу, журналисттин чыгармачылыгына арналган кече өттү. Анын каарманы Гүлаш Байсеитова, Кадиша Бөкеева, Байгали Досумжанов сыяктуу өнөр ээлери тууралуу чыгармаларды окурман коомуна сунуштаган. Мен согушту көргөн жокмун. Булбул, Туулган жердин оту аттуу китептердин автору. Адабияттын даректүү проза жанрына калем шилтеген жазуучунун журналистика тармагына да сиңирген эмгеги чексиз. Калеми курч жазуучунун республикалык деңгээлдеги демилгелерде сахна мыктыларынын ийгилиги менен катар өмүрүнүн көлөкөлүү жактары баяндала турган макалалары үзгүлтүксүз жарык көргөн. Эл аралык Алаш сыйлыгынын ээлери казак көрүүчүнүн касиеттүү өнөрдү кабыл алуу маданиятын калыптандырууну өмүрдүк максаты катары кармайт. Көрөрмөндү калыптастырдык. Бирок көрөрмөндүн мәдениетин, мына өнөрдү кабылдоо мәдениетин биз әлі калыптастыра алган жокпуз. Бизде угуучулар жана көрүүчүлөр бар, бирок көрүүчүнүн өнөрдү кабыл алуу маданиятын калыптандыра алган жокпуз. Жөн эле жаңы китепти окуп же тасманы көрүп койсо болот. Эгерде бизде баамдуу болбосо, көргөн же уккан нерседен рахат ала албайбыз. Кабыл алынбайт, мындай болбошу керек. Болмаса мынадан аулак жүрүү керек экен деп ой түйөтүн болса, калыптастыруу дегенimiz сол. Сара Шарап кызы, өздөрүңүз билесиздер, сахнадагы, коомдогу айыл тагдыры, айыл өмүрү. Сара Шараповна сахнадагы, коомдогу аял тагдыры, аял өмүрү, аял чыгармачылыгы тууралуу калем шилтеп жүргөн жазуучу эжелердин бири, журналист. Ошондуктан бүгүнкү кечеге биз жаштар менен биргеликте аны угуп, келечектеги пландары тууралуу билүү үчүн келдик. Бар экен, сол тууралуу билейик деп жаштарга жеткизе жүрөйүк деген ниетпен келип отурмуз. АКШда казак сүрөтчүлөрүнүн чыгармалары америкалыктарды таң калтырды. Нью-Джерсиде Кызыл трактор деп аталган чыгармачыл топтун көргөзмөсү өттү. Ретроспективалык экспозицияга таштан, жыгаштан жана кийизден жасалган арт объекттер коюлду. Казакстандык сүрөтчүлөрдүн эмгектери Энди Уорхол, Джон Чемберлен, Игаль Озери жана Дэн Флевин сыяктуу Американын азыркы заманбап өнөрүнүн жаркын инсандарынын эмгектери менен бир бөлмөдө жайгашты. Здесь очень такое причесанное академическое искусство, висит Уорхол, Дэн Флевин, минимал арт. Биздин сүрөтчүлөр көргөзмөнүн ачылышына карата атайын перформанс даярдап, ушул добулбаста ойнодо. Ушинтип баарын таң калтырды. Бул жерде академиялык өнөрдүн үлгүлөрү жайгашкан. Ал эми биздин сүрөтчүлөрүбүз добулбас кагып, суу чачып, көрүүчүлөрдү таң калтырышты. Бул Чымкентте жасалган узартылган булгары, Борбор Азиянын рухун ушул бир заттан сезүүгө болот. Сделано в Шымкенте это. И есть очень сильный дух Центральной Азии в этом объекте. Көргөзмөдөн Молдакул Нарымбетов, Виталий Симаков, Абилсайыт Атабеков, Смайыл Баялиев жана Арстанбек Шалбаев сыяктуу атамекендик сүрөтчүлөрдүн эмгектерин көрүүгө болот. Это вся секция Молдакула Нарымбетова. Там, где вы видите резину, это его поздний период. Бул Молдакул Нарымбетовдун секциясы. Акыркы кездери ал өз чыгармачылыгында резинаны көп пайдаланып жүрөт. Бул жаңычылык. Бул болсо Абилсайыт Атабековдун чыгармасы. Анын Тала бөрүлөрү сериясы менен жасалган фото сүрөттөр жыйнагы бар. Ал көкпөр ойногон жигиттерге арналган. Ушул жумушунан байыркы менен жаңынын айкалышуусун көрүүгө болот. Архаичным чем-то, примодернистским, да, и рынком. Ал эми бул бөлмөгө келгендер казак элинин турмушу жана маданиятын сезе алышат. Это просто карпешки, которые тоже часть культурного кода Казахстана. Жергиликтүү калк көчмөндөрдүн өмүрүнө кызыгууларын жашырган жок. Биз койгон спектакльдер алар үчүн абдан кызык. Келген адамдар абдан таң калышты. Кичинекей көрпөлөр Казакстан маданиятынын бир бөлүмү. Көрүүчүлөр аны кармап, пайдалануу аркылуу өлкөбүз менен жакын тааныша алышат. Доминантное пространство. Я думаю, что это очень здоровый, правильный контраст. Это именно так, как я вижу интеграцию казахстанской культуры.
АКШдагы азыркы заманбап өнөрдөн Азия жумалыгындагы Казакстанды көргөзмө эң жаркын окуя болду дешет уюштуруучулар. Алардын айтымында кызыл трактор тобу арт рынокты өзгөчө сезе билген алгачкы казакстандык коллекционерлер. I see a lot of Western influence, but I also see a lot of things that are not Western at all. Батыш сүрөтчүлөрүнүн жумуштарын мурунтан билем, бирок казакстандыктардын өнөрү мени таң калтырды. Жаңы түрткө алып келгендей. Fell and all sorts of different materials that you don't normally see in a Western tradition at all. Аталган долбоор руханий жаңыруу программасынын алкагында Казакстандын Улуттук музейи менен Маданият жана спорт министрлигинин колдоосу менен уюштурулду.